Айсалкын Кыйыкбаева бүгүнкү күндүн эң популярдуу актрисаларынын катарын толуктайт. Балдай ширин бала кез биздики өзгөчө өттү. Ал мезгилдин адамдары башкача эле. Мен кыз болуп үй оокат кылып көргөн жан эмесмин. Ал кеминде төрөлүп өскөн балалыгын мындайча эскерет. Мен эми үйдө биз 9 бир тууган болчубуз. Мен 7-чи. Кыздардан мен мындай бир тууган арасында мен 7-чи, кыздардан гана 4-5-чи кызмын да. Менде бир кыз бар. Менин кандай десем, мен бала кезимде мен тентек болчумун. Эркек баладай тентек болчумун. Мен үй жумушун көп кылган жокмун. Актриса болуу менин балалык кыялым эле. Жылдыз тиктеп отурганды жакшы көрчүмүн. Кайсы кыргыз кыз баланын артист болом дегенине макул болчу эле. Шаарга театрды көксөп келип тапшыргам. Кандай гана залкарларды көрүп калдым. Бүгүн эстеп сыймыктанамын. Менин балалыгым ошол бузулган сайда көбүрөөк көп өттү. Тоодо өттү да. Мен ушунчалык жакшы көрчүмүн. Анткени тоонун башына чыкканда или ошол тоодон эле кечинде эшикке чыкканда жылдыздар мага ушунчалык жакын көрүнчү да. Мен жылдыздарды караганды аябай жакшы көрдүм. Мен до сих пор жылдыздарды караганды жакшы көрөм. Жылдыздарды эле карай берем да. Как будто ушул мындай бир нерсе издегендей карачумун да. Ошол жылдыздарды дагы билчүмүн, кайсы каякта экенин. Астрономияга көбүрөөк кызыкчумун. Буяктан окууну бүткөндөн кийин эле мен ТЮЗ театрына кирдим. ТЮЗдө иштеп, анан кийин Марат экөөбүз үйлөнүп калып, мен декретный отпускада үйдө отуруп калдым. Марат кирди Кыргыз драма театрына. Анан кийин мен декретный отпускадан чыккандан кийин эле ТЮЗ бияка Бобек Ибраевичке арыз жазып кирип бияка кирдим. Мен кирген убакта ошо биздин театрыбыздын дөшалардын баары тирүү болчу. Мен Сабира Күмүшалиева менен эмеге чыгып калдым. Курманжан Датка менен биз эмени кыдырып калдык. Алай, Ош, Мады дегендерге ошол жакта кыдырып Күмүшалиева менен чыгып калдым. Күмүшалиева мына ушул 23-чү комнатада отурчу биякта. Ал киши менен мен отуруп чай ичип калдым. Ал кишинин көп жакшы сөздөрүн уктум. Бардык өнөр адамдары баскан улуу түйшүктүү жолду биз да акырындап бастык. Бул тагдыр. Аны кабыл ала билсең, өзүңө жеңил болот. Адам бир паникага алдырбай, өтө сабырдуу болуп, кандай кылсам кандай болот деген жол издейт го деп ойлойм да. Анан сөзсүз эле өчө алуу эмес. Бүгүнкү күндө доор алмашты деп кинодобу, башка тармактабы башаламандык бар. Бул чындык. Азыркы жаш режиссерлорго кээде алданып калабыз. Жакында эле чыккан Такси киносунда мен Органдаш деген сөгүнгөн аялдын образын жараттым. Бул чынында өзүмө дагы жаккан жок. Учурда абдан талдап, азырынча кинолорго түшпөй, маек бербей турууну чечтим дейт актриса. Бул туура эмес. Менин оюмча бул туура эмес нерсе. Бул кино деген бул идеология. Кино деген жаштарды тарбиялоо. Анан биз ошондой жаман нерсе менен бул жумуш арасында ошондой нерселер болуп кетет. Бирок аны ачыктан ачык чыгарууга болбойт болчу. Мен буга каршымын. Мындай бир мурдакы поколение менен кийинки поколениянын мындай бир кагылышуусу болду го деп айтпайм, бирок мен өзүм туура эмес көрдүм бул нерсени. Анан эми мен ТикТокто отурбайм, мен мага да эле жазгандар болду, мен бүт баарына түшүндүрүп айта албайм бул нерсени. Бул жерде ошол тарткан режиссер балдардан кетип калды. Мунун туруктуулугун көр. Шашпа, ыза кылып турасың го мени. Көңүлүм ачылып, анан жаркыл да. Актриса ыйлайт, ал күлөт. Нечен түйшөлүп, ар бир каарманга жон теригетип, шайооп, айрым учурда каарманын актап, айрым учурда жактап, миң толгонуп образ чыгарууга далалаттанат. Ал ошол адамга аз да болсо дагы айланып, бир тагдыр менен көз ирмемге жашап өтөт. Бул оор түйшүк, албетте эң негизгиси ал коомдун сенин көзгүң. Жылдызы жанып, өзү жанып, элдин сүймөнчүгүнө айланып бараткан Айсалкын Кыйыкбаевага ийгилик каалайбыз. Жалпы эле ушул аялзатын, Кыргызстандагы аялзатын 8 март майрамы менен куттуктайм.
Менин оюмча аялдарды 8 март күнү эле эмес, баардык күндөрү жакшы көрүп сүйүш керек. Баардык күндөрү сыйлаш керек. Ошол эле эненин күнү 8 март деп аталат. Энени ушул эле күнү эстеп, ушул эле күнү куттуктабай, баардык күндөрү куттуктап, баардык күндөрү эстеп, баардык күндөрү жакшы сөзүндү айтып жүрүш керек деп ойлойм да. Баардык аял затын 8 март күнү менен куттуктайм. Ойлогон ойлоруна жетишсин, көздөгөн максаттарына жетсин. Анткени адам көздөгөн максатына жеткен сайын бактылуу болот. Аялдарга мен ошондой бактылуулукту каалайм. Ден соолукту каалайм. Ар дайым балдарынын сүйүктүү энеси, кеңешчи энеси, эң мээримдүү, назик энелери болуп жүрө беришсин.